Атлантикадагы Ева циклону Англияга узакка созулган жаан-чачынды алып келди. Жыйынтыгында миңден ашуун киши өз үйлөрүнөн эвакуацияланган. Азыр бул жердин жашоочуларына үйдөн чыкпай отуруусу сунушталып, ушул жумада белгиленген футбол оюндары токтотулду. Синоптиктер бул жерде жаан бул жума ичи токтобойт деп белгилешет. Эми бул циклон Борбор Азия өлкөлөрүнө жетеби же жокпу, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Ева циклону азыр Орусияга жетип, анын борборунан орун алды. Бул циклондун таасири Кыргызстанга жетпейт. Анын бир бөлүгү Казакстандын түндүгүн жана Өзбекстандын батыш тарабын кесип өтөт. Борбор Азия өлкөлөрүндө жерде кар жатса, Тажикстанда кар жааганы байкалбайт. Себеби бизге интернеттен жөнөтүлгөн видеодо Душанбе шаары чагылдырылган. Сиздер көрүп тургандай күндүн нуру жерге тийип турат. Жерде болсо жааган кардан дайын жок. Ал эми Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык бойдон сакталууда. Казакстандын түндүгүндө Ева циклону Астана шаарына кар алып келет. Түштүктө жайгашкан Алматы шаарында күн бүркөө болгону менен жаан-чачын күтүлбөйт. Өзбекстандын түндүгүн да циклон каптайт. Мисалы, эртең Фергана өрөөнүндө күн бүркөлсө, жаан Ташкентте бир аз себелеп жаашы мүмкүн. Нукус өрөөнүндө жаансыз, асманды булут каптайт. Ева Түркмөнстанга тийбейт. Мисалы, эртең Дашогуз өрөөнүндө жана Борбор шаары Ашхабадта күн чайыттай ачык болот. Тажикстанда биз сиздерге айткандай күн ачык. Душанбеге күндүн нуру тийип турат. Хорок өрөөнүндө да ушундай. Бирок Хожон шаарында асманды булут каптайт. Кыргызстанга да циклон таасирин бербейт. Эртең түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 29 декабрда күндүз жана 30 декабрда түнкүсүн Чүй, Жалал Абад, Талас областарында айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.